Бактылуу көз ирмемдер. Салман бүгүн жумуштан кеч келди. Күтүп олтурган аялын көрүп ооруду. Феруза, кел экөөбүз сүйлөшөбүз, деди Салман. Салман жубайына үйлөнгөндө баары жакшы болчу. Бирок убакыттын өтүшү менен Ферузага болгон көңүлү сууп кетти. Себеби өзүнүн иштеген жериндеги Нафисаны сүйүп калган болчу. Мына бүгүн Ферузага ажырашабыз деп айтканга камынып жатты. Феруза баарын унчукпастан угуп олтурду. Эч нерсе дебестен чыдап угуп олтурганына ичинен Салман таң калды. Бир кезде Феруза да сөз баштады. Макул Салман, ажырашалы деп чечипсиң. Жолуңа бөгөт боло албаймын. Сенден эч нерсенин кереги жок. Болгону бир канча шартым бар. Уулубузга ажыраша турганыбызды айта көрбө. Жана дагы бир шартым, экөөбүз биринчи үйлөнгөндө, биринчи айларда кандай бактылуу элек, эсиңдеби? Бир ай ошондой бактылуу көзүрмемдерди өткөрөлү. Сен мени биринчи той күнүбүздө биз жатчу бөлмөгө колуңа көтөрүп алып киргениң алдагы эсиңдеби? Мына ошентип күндө мени көтөрүп алып кирип турасың, деди жылмая. Салман эмне дешин билбей калды. Жубайын жинди болуп калганбы, деп да ойлоду. Ыйлап чуу чыгаргандын ордуна мынтип жылмайып сүйлөп жаткан эмнеси, деди. Феруза күндө жаш келиндей жаркылдап тосуп алат. Чай ичип болгон соң Салман Ферузаны колуна так көтөрө жатчу бөлмөгө алып барат. Мындай көрүнүш 10 жаштагы уулуна кызык көрүнүп, кол чаап кыткылыктап олтурду. Күндө ушул көрүнүш, уулу дагы көнүп калгандай. Атаке, апамды көтөрбөйсүзбү, деп жыргап калат. Үй бүлө бир саамга болсо да жыргап ойноп күлүп жатышты. Бүгүн да Ферузаны колуна көтөрүп, экинчи кабаттагы бөлмөгө алып бара жатты. Так биринчи үйлөнгөн күнүдөй. Ферузанын назик колдору Салмандын мойнуна оролуп бара жатты. Бирок Феруза баштагыдан жеңил болуп, өңүнөн аза баштаптыр. Ферузанын ысык деми Салмандын кулагына барды. Ушундай камкор, мээримдүү, назик жубайын таштай турганын эстеп, өзүнө жини келип кетти. Эрте менен эрте ишке кетип, иштен кеч келип, аялына деле көңүл бурбаптыр. Убактысын көбүнчө Нафисага арначу. Чын эле мээримдүү аялынан айрылгысы келбегенин эми сезди. Эртеси эле Салман Нафисага жолугуп, жубайы менен ажырашпай турганын айтат. Ыйлактаган Нафиса жаактан ары бир чаап үйдөн кууп чыгат. Жолдон жубайына деп атыр гүлүн сатып алат. Эмнегедир жубайын көргүсү келип, сагынганын сезет. Барып тизелеп олтуруп, кечирим сурагысы келет. Бирок үйгө келип, Ферузанын жансыз денесин көрөт. Көрсө, канча айдан бери Феруза айыкпас оору менен алышып келет. Анын өңдөн азып, арыктаганы да ошондон болчу. Уулуна атасын жаман көрсөткүсү келбей, Салмандын бир ай бактылуу жашап өтүшүн өтүнгөн. Ошол себептен уулуна ажыраша турганын айтпоосун өтүнгөн эле. Билиңиз, эркек киши эки нерсеге өкүнбөсү керек. Биринчи, алган аялына, экинчи, айдап жаткан унаасына. Себеби экөөнү тең өзү тандаган. Колдогу байлыктын кадырын билүү керек. Апамдын түрү суук. Мен сиздерге жазып жаткан окуя бир жигиттин атынан. Учурда бул жигит карылар үйүндө. Менин апамдын чырайынан кыскан экен Кудайым. Сулуу болбогону себептен үйгө жуучу түшүп келгендер апамды көрүп кайра кайтып келишкен эмес экен. Ушинтип жүрүп жашы 27ге барганда аялы төрөбөй ажырашкан, бир кишиге турмушка чыккан. Ал киши менен 5 жыл жашайт. Бул жылдардын ичинде эжем экөөбүз жарык дүйнөгө келдик. Апамдын түрү суук болгон себептен атам да бизди таштап кетти. Апамды айылдагылар, жада калса жаш балдар да шылдыңдашып күлүшчү. Кээ бирлер желмогуз келип жатат, түрү суук келип жатат, деп балдарын коркутушчу. Жылдар өтүп, биз да чоңойдук. Көчөгө чыксак да, мектепке барсак да, баары бизге күн бербейт эле. Апамды мазак кылышат болчу. Бул нерселер бизге жакпады, көбүнчө мага. Бара-бара өз апамдан намыстанып, жийиркене баштадым. Апам ушунча сөздөрдү укса да, өзүн дүлөйлүккө салып, укпагандай болуп койчу. Эркектер кылган иштин баарын кылчу. Тыйганчылык менен алек болду.
Жеп ичкенибиз, кийингенибиз баары апамдын күчү менен болчу. Апамдын эмгегин көрүп, колхоз башчысы ишчилерине апамды бригадир кылып шайлады. Апамдын тапканы тутканы көбөйдү. Эжемди мед колледжге, мени болсо политехникалык колледжге киргизди. Окууда биз акчадан кыйналбадык. Бирок мен апамдан намыстанып, курсташтарыма апам жок деп айттым. Эжеме да көп жерден жуучулар келишти. Бирок апам себеп кетип кайра келишпейт болчу. Бир түрк жигит эжемди сүйүп калып, эжем ошого турмушка чыкты. Бирок апамды артынан барууга уруксат бербеди. Себеби эжем да апамдан намыстанат болчу. Апам макул, бактылуу болсоң болду кызым, деп көздөрү ачуу жашка толуп кала берген. Эми убакыт менин үйлөнүшүмө жетип келди. Бир дагы адам кызын бербейт эле. Жин чалынган тирүү сууктарга кыз бербейбиз дешчү. Узак бир шаардан апамдын сиңдилери келин табышты. Мен да үйлөндүм акыры. Үйгө келген келин да апамды көрсө жүзүн бурат. Ар күнү уруш. Апаңызды көрсөм ден соолугум начарлап, өзүмдү жоготом, дейт. Өзүм да апамды көргүм келбейт. Бир дасторкондо олтурбасак гана, дедим. Бир күнү иштен келсем, аялым, жүрсөңүз, сиз менен кеңеше турган иш бар, деп калды. Эски үйдүн четиндеги бөлмөгө апамды киргизип коюшту айтты. Бул сөз мага да жакты. Эртеси күндөн баштап апамды ошол бөлмөгө камадык. Тамакты алып барып беребиз. Ажатканага баруусуна уруксат бердик. Ошондо да башындагы жоолугун ушундай оройт элек, жүзү көрүнбөйт болчу. Мен күндө бир убак иштен келгенимде алдына кирет элем. Анда да суук мамиле кылат болчумун. Апам болсо, балам, караңгы түшкөндө ишке чыгып таза абадан дем алайынчы, десе да чыгышына макул болчу эмесмин. Күндөн күнгө жүздөрү бозоруп, арыктап барат. Мен болсо тезирээк өлүшүн күтөт элем. Себеби туугандарга апамды эжемдин үйүнө Туркияга кеткен деп айтканмын. Ушул убакыт аралыгында апамдын көзү да ооруп калды. Балам, врачтарга алып бар мени, деди. Мен болсо, эмне сизди жин урдубу, деп кагып силкип, ачуу сөздөрдү сүйлөп салдым. Акыркы күндөрү аялым апама мен иштен келгичекти тамак бербешин сезчү болдум. Бирок билмексен болуп койчумун. Мен иштен келишиме апама тамак алып кирип калат. Бара-бара апам алсызданып жатып, төшөккө мыкталды. Көздөрү да көрбөй калды. Арадан бир ай убакыт өттү. Иштен келип, апамдан кабар алайын деп, кулпу салынып турган эшикти ачып кирдим. Салам берсем, апам жооп бербеди. Жакын барып карасам, апакем көздөрүн ачкан абалда жан бериптир. Денеси да муздап катып калыптыр. Балким кечээ түндөсүндүр. Мен боору таш, ушунда да жүрөгүм чымырап койбоду. Тескерисинче жеңил дем алдым. Адамдардын шылдыңынан кутулдум, деп кубандым. Эл катары аны жайга бердим. Арадан бир жыл өттү. Үйдү оңдоо үчүн уста салдым. Өзүм да аларга жардам берип кармашчумун. Кырсык каш кабактын ортосунда деген туура экен. Мармар ташты аралап жатканымда майда бөлүгү учуп көзүмө кирип кетти. Усталар көзүмдү ачып, тазалап алдык дешти. Эртеси күнү уйкудан ойгонсом, көзүмө кан куюп койгондой кызарып кетиптир. Катуу ооруй берип кыйнады. Көздүн врачына барсам, текшерип, ууланган, өтүп кетет, деп дары жазып берди. Күндөн күнгө көзүм жакшы көрбөй, бозоруп көрүп баштады. Бозоргону күчөп баратты. Таң атып калганда ойгонуп кеттим. Баары капкараңгы көрүндү. Оюмда таң ата элек экен, деп кайра жаттым. Бир аз убакыт өтүп, аялым кирип, ишке барасызбы? Саат 7ден өттү, деди. Кандайча? Бирок баары капкараңгы го, дедим да, жүрөгүмдүн согушу тездеди. Ошондо көзүм көрбөй калганын билдим. Бар үнүм менен бакырдым. Аялым кошунабыздын машинасында шаардагы көз врачтарына алып барды. Текшерди. Натыйжасында билинди. Кирген таштын бөлүгү көздүн пардасына зыян жеткирген экен. Бирок алдын албаганым үчүн көзүм көр болуп калды. Күндөр өтө баштады. Барган сайын аялым мага карата өзгөрүп, мага кыянат кыла баштады. Мени уктап калды деп кошунабыз менен ойнош ойноп жүрдү.
Акыры чыдабай башка менен жатып жүргөнүн баарын билишимди айтканымда качандыр бир кезде апамды камаган бөлмөгө мени жетелеп барып камап койду. Кайтар дүйнө деп ушуну айтат экен. Жалгыз бөлмөдө 3 күн жатканымда апамды канчалык кордогонумду түшүнүп жеттим. Аттиң арман, кеч болгонун билип, ый менен таңды атырдым. Аялым ойношу менен үйдү сатып, шаардан үй алышты. Мени болсо карыялар үйүнө тапшырышты. Адам жашоого бир келет. Аллахым адамга баарын кайра бериши мүмкүн. Бирок ата-энени бир жолу гана берет экен. Айылың же күйөөң башканы ээрчип кетет. Бирок ата-энең сени таштап, башканы ээрчип кетпешин бил. Сен сүйгөн адамың сени кыйнап таштап, башканы карап кетет. Бирок ата-энең сени таштап кетпейт. Сен оорусаң сүйүктүүң жүзүн бурар. Бирок ата-энең гана башыңдан жылбай, оорусаң да түйшүгүңдү өлгүчө көтөрөт. Сүйүктүүңө жаман кылыгыңдын бирин көрсөткүн, сага карата мамилеси өзгөрөт. Бир гана ата-энең жакшыңа да, жаманыңа да чыдашын эч унутпагын тууганым. Дос, аял, эр, байлык баары табылат. Бир гана ата-эне табылбайт. Күйгөн нанды жегенди жактырам. Узун, машакаттуу күндөрдүн соңунда апам тамак даярдап, аны атама сунду. Анан тамак менен кошо күйүп калган нанды да берди. Бирок нандын күйүгү чоң болчу. Атам нандын күйгөнүнө карабастан, маңдайында олтурган апама карап жылмайды. Андан соң атам менин окуум тууралуу сурады. Мен атама эмне деп жооп бергенимди билбеймин. А бирок атамдын күйгөн нанды майга тамакка малып берилип жегенин билем. Мен олтурган жерден алысыраак кеткен кезде апамдын күйгөн нан үчүн атамдан кечирим сураганын уктум. Бирок атамдын жообун эч качан унутпайм. Сүйүктүүм, кам санаба. Мен кээде күйгөн нанды жегенди жактырам. Анча-мынча күйүк болушу керек да, деди. Мен атамдын айткан сөздөрүнө түшүнбөй, уктаар алдында эмнеге антип айтканын сурадым. Эгер чын эле кээде күйүк нанды жегенди жакшы көрсө, канчалык болушу мүмкүн? Ал мага карады да төмөнкү терең маанини камтыган сөздөрдү айтты. О, балам, бүгүн апакең оор жумуш менен алектенип, чарчап, чалыгып кыйналды. Ал эми күйүп калган нандын анчалык деле зыяны жок. Зыяны болгон учурда деле олутту ооруга чалыктырбайт, балам. Катасы жок киши жок. Ар бирибизде толгон токой кемчиликтерибиз бар. Биз адамдардагы кээ бир кемчиликтерди туура түшүнүү менен кабыл алууну үйрөнүүбүз зарыл. Анткени бул адамдар менен мамиле курууга үйрөтөт. Нандын кичинекей күйүгү жумшак жүрөктү таарынтпашы керек. Адамдар бири-бирин кечирүүнү, туура түшүнүүнү үйрөнүүсү зарыл. Ар дайым сындай берүү жакшылыкка алып барбайт. Шамалга туруштук берем деп, башын бийик көтөргөн дарак мөмөсүнөн жана жалбырагынан айрылып калышы мүмкүн. Адам деле ошондой. Ар дайым бирөөгө сын айта берүү сөзсүз терс таасирин тийгизет. Мүмкүн болушунча жакшы сыпаттарын айтып, кээ бир каталарга көз жумуп коюңуз. Анткени жылуу сүйлөсөң, жылан да ийининен чыгат, дейт эмеспи? Ал эми жакшы сөз да бул ачкыч сымал. Аны менен ооздорду кулпулап, жүрөктөрдү ачуу мүмкүн. Уулуң Мухаммад болгон окуянын негизинде жазылды. Апама кат. Амансыңбы апа, кандай жүрөсүң? Ким деп чочулаба, бул мен өзүң таштап кеткен балаңмын. Бул катты кийинсен, мени издеп келип калсаң, колуңа тийип калар деп жазып жатам. Төрөлгөнүмө 10 күн болбой таштаган экенсиң. Балдар үйүндө 15 жашка чейин жашадым. Баары жакшы болчу. Бирок чоңойгон сайын чоң балдар мени урчу, тоночу болду. Эжекелеримден сен жөнүндө сурап, жанын койчу эмесмин. Сени алгач өлгөн деп коюшту. Көрбөгөн апам болсоң да ыйладым. Сен үчүн күндө чала үйрөнгөн Куранды окуп жаттым. Сенин бейиште болууңду сурандым. Сенин сүрөтүңдү өзүмө окшоштуруп тартып алгам. Ошол сүрөттү апа деп жашадым. Күндө сүрөткө карап, сүйлөшүп, болуп жаткан нерселерди айтаар элем. Кичинекей кезимде эжекелер сени таштап кеткен деген сөздү айтууга жүрөктөрү жол бербей, сени төрөгөндө каза болуп калган
дешет эле. Тирүү десе айнектен жылбай, ага кагылган мыктай болуп апасын күткөндөр арбын эле. Күндө бирөө келип, мени алып кетсе деп тилечүмүн. Өзүбүздөн чоң балдар Клей жыттатчу. Мен ушунчалык алсыз жаралган жан экенмин. Бирине да каршылык көрсөтө алган жокмун. Каршылык көрсөтсөң, колуңдагы тырмак астына ийнени матырып алышчу. Ушунчалык да ташбоор болушабы? Бакырып өкүргөнүбүзгө карабай кайталай беришчү. Менин колум ийнеден чыкпай калды го. Алгач колум карууга келбей, сыздатып ооруп, андан да сага бата кылчумун. Бир топ чоңойгондо сени тирүү дешти. Аябай сүйүндүм, ыйладым. Тирүү жүрүп алып кетпесең да бир жолу жолугуп койбодуң. Баягы айнекке кагылган мык мен болдум го, апоо. Чоң балдардын кордугунан өлүп кетким келчү. Бирок сен мени эстей калып келгениңде мен жок болуп калып, мага окшоп ыйлабасын деп аядым. Күттүм. Клей, уурулук, алдамчылыктан алыс болгонумдун себеби да сен элең, апа. Мени алып кетейин деп келип калсаң, ошол жаман жоруктарымды угуп алып, кереги жок деп кайра таштап кетип калбасын дегеним эле. Жашым 15-ке толгондо бир үй бүлө мени алып кетти. Өмүрүмдө көрбөгөн, түшүмө да кирбеген унаага түштүм да кеттим. Апа, мени багып алгандардын жашоосу жомок экен. Жалгыз баласы бар. Жүрөгү ооруп баспайт экен. Ошого шерик кылып багып алышкан го, дедим. Алар мага өзүнүн баласындай мамиле кылышты. Жада калса, аты жөнүмдү да өздөрүнө өткөрүп, атымды Мухаммад деп өзгөртүштү. Баласынын оорусу менен ооруканадан чыгышчу эмес, жүрөгүн алмаштырышат экен. Кошумча оорусун айыктырып, баласы аябай алсыз болгондуктан көтөрө албай калат дептир дарыгерлер. Анан операция жасамакчы болушкан экен. Арадан 2 жыл өттү. Баласын операцияга даярдап жатышты. Ким жүрөгүн берер экен деп көрүүгө ашыгып жаттым. Элтеңдеп басып бара жатып, баланын атасы менен врачтын сүйлөшүүсүн угуп калдым. Тыңшабадым, апа, жөн гана угуп калдым. Көрсө жүрөгүн бере турган адам мен экенмин. Алар мени ошого багышыптыр. Жүрөгүн берчү адам ким экен деген суроого жан дүйнөм күзгүнү кара деп жооп берди. Ушунчалык катуу тийип, делдейип олтурдум да калдым. Элдер баласы үчүн дагы бир бала багышты, апа. А сен болсо, койчу, жада калса бир келип койбодуң. Өзүңдүн балаң башкага курман болгону турат. Качып кетким келди, бирок ички дүйнөм ушуну каалады. Жок дегенде баягы бала өз үй бүлөсү менен бактылуу жашасын дедим. Бул дүйнөдө жок эле дегенде бир үй бүлөнү бактылуу кылып өткүм келди. Өмүрүмдү, жашоомду, бар мүлкүмдү тартуу кылуудамын. Баса, апа, жаман да болсом, чансаң да балаң элем. Бул катты алган соң жашырба, апа. Гезитке бергин да атыңды айтпа. Баштан өткөндү айткын. Аруу зат асыл энелерге айт. Эне болом деген кыздарга айт. Сенин катаңды кайталашпасын. Мен төрөлгөн учурда жашооңдун кандай болгону жалгыз өзүңө жана жаратканга маалым. Балким мени ташташың сен үчүн пайда алып келгендир. Башка не дешти деле билбей турам. Кыскасы, баары бир сени жаман көрбөймүн, деп жүрөгү жок көмүлгөнү турган уулуң Мухаммад. Эски там. Керели кечке кирип чыгып, киши үзүлчү эмес. Азыр таң калам. Жаңы келин болуп келген жылдары ушул жепирейген тамда 3 үй бүлө жашаган учурларда болгон. Чоң казанда жарма, чарада нан үзүлбөй, анан өзүбүздүн эле эмес, ушул көчөнүн чыт курсак балдарынын баары чуркап кирип, ушул жерден тамак ичишчү. Конок тосуп, уул үйлөп, 2-3төн эмес, 10дон баланы чоңойттук. Бирок бир да жолу сен мендешкен жокпуз. Арбагыңдан айланайын, кайната, кайнене, аке, жеңелерим. Жашообуз ушундай тегиз, күндөрүбүз бейпил өттү. Азыр ойлосом, ал замандын адамдары, пейилдери тоодой окшойбу? Эмичи, баары бар, ар биринде бирден үй, бирден унаа. Бирок барган сайын батышпай кетүүдө. Булар үчүн бүт дүйнө тардай. Дүйнө эмес, пейил тарып, ыйман качты. Кошунабыздын чоң атасынын аталарынан калган эски тамга бүгүн баш багып, энемдин дал ушул эскерүүсү оюма келе калды. Боорсок жасап жатышыптыр. Ооз тийдим.
Мындай тамдар айылда бирин серин калды. Азыр бири-бирибизге жарыша 6-7 бөлмөлүү үйлөрдү куруп жаткан кез. Кудай кут кылсын, болгону жакшы, заңкайып көрктөнүп турганы жакшы. Тилегеним ошол заңгыраган үйлөрдөй ыйманыбызды, пейилибизди да кошо кура алсак экен. Эски тамдар, ата-бабалар, чоң энем силерди бүгүн эскерип жаздым. Аялдын жакшысы, эркектин бактысы. Болгон окуянын негизинде жазылды. Турмушта ар кандай окуялар болот. Кээде эрди катын урушуп калганда казан табак кагылышып калат. Анда аялы күйөөсүнө таарынып, бир аз убакыттан кийин кайра эле таарынычы тарап, жарашып кала берчү кызык жашоо. Бирок үй бүлөлүк чыр-чатак эч качан эшиктин босогосунан ары чыкпаш керек. Аялдын жакшысы, эркектин бактысы деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Күнүмдүк турмушта болгон төмөнкү окуя бул сөздүн чын экендигин дагы бир жолу далилдейт. Күйөөсү менен аялынын арасын шайтан аралап, кичине чатакташып калышат. Аял алсыздыгын кылып, ыйлап жиберет. Ошол кезде кызымды зыярат кылып кетейин деп аялдын атасы эшикти кагып кирип келет. Көз жашын төгүп ыйлап жаткан кызын көрүп, «Кызым, сага эмне болду?» деп сурайт. Акылдуу аял, «Силерди эстеп, сагынычым койнума батпай, силерди бир көрүп келсем экен деп олтургам. Аллахка шүгүр, өзүңөр келип калдыңар» дейт. Экөөсүнүн ортосундагы маселени атасына айтпай, ыйлаганынын себебин да башкача түшүндүрүп, үй бүлөнүн тынчтыгын сактап калган аялынын сөздөрүн күйөөсү тыңшап турган эле. Үй бүлөнүн сырын сактап калган аялы көзүнө мурдагыдан да сулуу көрүнүп, ага болгон сүйүүсү, сыйырматы ого бетер ашкан экен. Кудай Таалам кыздарыбызга, келиндерибизге аруулукту, такыбалыкты, уяттуулукту ыроолосун. Ар бир үй бүлөгө тынчтык, ынтымак, ырыс тартууласын. Эч качан эч кимдин очогу бузулбасын. Эч кимдин балдары, кыздары ыйлабасын, сыздабасын. Аллахым эч кимибизди жакшылыктарынан айырбасын. Амин. Колума суу куюп, ысык чай бере турган келиндүү болдум. Баласы үйлөнөр алдында апасы жанына уулун чакырып, «Балам, өмүрлүк жаралып, бир бүтүн болгону турасың. Сенден бир гана нерсени сураймын. Жубайың биздин үйдүн босогосун аттаган күндөн тарта, эрте менен колума суу куюп, жүз аарчы сунуп турасың. Болгон тилегим ушул. Каалагандай жашай бер. Бирок бул сөзүмдү жубайыңа эч айтпа», дейт. Бала апасынын сөзүн угуп, айтканын аткарат. Келиндин келгенине 1 ай болот. Күйөөсү эрте менен дайыма апасынын колуна суу куюп, чайын ичип, жумушуна кете берет. Күйөөм апасын урматтай тура, мен да урмат кылышым керек экен, деп таң эрте туруп, кайненесинин колуна суу куюп бере баштаптыр. Күйөөсү көрүп, апама мен эле суу куюшум керек, деп кууганды алганда, апасы, «Уулум, ушул күндөн тарта колума суу куйбайсың. Бүгүн мен колума суу куюп, ысык чай бере турган келиндүү болдум», деген экен. Тарбия мына ушинтип берилет. Хикмат, даанышмандуулук жол менен. Урматтуу каналыбыздын активдүү көрүүчүлөрү, бул сыяктуу видеолордун көпчүлүккө жетүүсүнө салымпошом десеңиз, 2 кадам жетиштүү. Биринчи, жогору карап турган баш бармакты басып жактыруу, экинчи, комментарий калтыруу. Анткени канча көп комментарий жана лайк чогулса, бул видео автоматтык түрдө башкаларга сунушталат. Бизди активдүү күзөтсөңүз, активдүү көрүүчүмүн деп жазыңыз. А эгерде биринчи жолу болсоңуз, каналда биринчимин деп жазыңыз. Демек, лайк жана комментарий.